12 bölüm. Ысрайыл уулдары Иордандын ар жагындагы күн чыгыш тараптагы Арнон дарыясынан Хермон тоосуна чейинки жерлерди чыгышты карай кеткен бүт түздүктү басып алып, ал жерлердин падышаларын кырып салышты. Ал падышалар булар: Кешбондо жашаган Аморлуктардын падышасы Сихон. Ал Арнон дарыясынын жээгиндеги Ароерден тартып, дарыянын ортосунан тартып, Амондуктардын чегарасы болгон Жабок дарыясына чейин Гилаттын жарымын, чыгыштагы Кинерет деңизине чейинки түздүктү, чыгыштагы Бейт Аешимотко карай кеткен жолдогу Туздуу деңиз деп аталган Түздүк деңизин, ал эми түштүктө Пизги тоосунун этегинде жаткан жерлерди ээлечү. Башан падышасы Ог. Ал Аштарот менен Эдрейде жашаган Репалыктардын акыркы тукуму эле. Ал Хермон менен Салха тоолорун жана Гешур менен Мааха чегине чейинки бүткүл Башан аймагын, Кешбон падышасы Сихондун чегине чейинки Гилаттын жарымын ээлечү. Теңирдин кулу Муса менен Ысрайыл уулдары аларды кырып салышты. Теңирдин кулу Муса ал жерлерди Рубейн, Гад урууларына жана Менашенин жарым уруусуна берди. Жашия менен Ысрайыл уулдары Иордандын берки бети болгон батыш жагындагы Лебанон өрөөнүндөгү Баал-Гадтан Сейирге чейин созулуп жаткан Халак тоолоруна чейинки жерлердин падышаларын кыйратышты. Тоолордо, ойдуң жерлерде, түздүктөрдө, тоо этектеринде, чөлдө, түштүктө жашаган хеттиктердин, аморлуктардын, канаандыктардын, периздиктердин, хибиликтердин жана жебустуктардын жерлерин Жашия Ысрайыл урууларына бөлүнүшү боюнча мурас кылып бөлүп берген. Жашия менен Ысрайыл уулдары кыйраткан падышалар булар: Жерихонун падышасы, Бейтелдин жанындагы Айдын падышасы, Иерусалимдин падышасы, Хеброндун падышасы, Жармуттун падышасы, Лакиштин падышасы, Эглондун падышасы, Гезердин падышасы, Дебирдин падышасы, Гедердин падышасы, Хорманын падышасы, Араттын падышасы, Либнанын падышасы, Адуламдын падышасы, Макеттин падышасы, Бейтелдин падышасы, Тапуахтын падышасы, Хейпердин падышасы, Апеиктин падышасы, Шарондун падышасы, Мадондун падышасы, Хатсордун падышасы, Шимрон-Мерондун падышасы, Акшаптын падышасы, Таанактын падышасы, Мегидонун падышасы, Кедештин падышасы, Кармелдин жанындагы Жокнеямдын падышасы, Нападдордун жанындагы Доранын падышасы, Гилгалдагы Гоимдин падышасы, Кирсанын падышасы, бардыгы 31 падыша. 13 бөлүм. Жашия аябай каарып калган кезде Теңир мындай деди: Сен аябай каарыдың, бирок ээлеп ала турган жерлер али өтө көп. Ээлеп ала элек жерлер булар: бүт Пелишти аймагы менен бүт Гешур жери, Мисирдин чыгышындагы Шихордон тартып түндүктөгү Экрон чегине чейинки Канаандыкы болуп эсептелген жерлердеги Пелиштиликтердин Азадагы, Азоттогу, Ашкелондогу, Гаттагы, Экрондогу 5 падышасы жана Абактыктар, ал эми түштүктөгү Сидондун Меарасынан баштап Апейикке чейин Аморлуктардын чегине чейинки бүт Канаан жери, ошондой эле Гебал жери жана Хермон тоосунун алдындагы күн чыгышты карай кеткен Баал-Гадтан Хаматка кире беришке чейинки бүт Лебанон жери, Лебанондон тартып Мисрепот Майимге чейин жашаган бардык тоолуктарды, бардык Сидондуктарды мен Ысрайыл уулдарынын алдынан кууп чыгарам. Мен сага буйругандай ал жерди Ысрайылга мурас кылып бөлүп бер. Бул жерди 9 урууга жана Менашенин жарым уруусуна бөл. Ал эми Рубейн, Гад уруулары Менаше уруусунун экинчи жарымы Теңирдин кулу Мусанын бөлүп бергени боюнча Иордандын ар жагындагы чыгышты карай кеткен жерлерден өз үлүштөрүн алышты. Арнон дарыясынын жээгиндеги Ароерден тартып өзөндүн ортосундагы шаар менен Дибонго чейинки бүт Мейдеба түздүгүн, ошондой эле Кешбондо бийлик кылган Аморлуктардын падышасы Сихондун Амондуктардын чегараларына чейинки бардык шаарларын, ошондой эле Гилатты жана Гешур менен Мааха аймагын жана Кермондун бардык тоолору менен Салхага чейинки бүт Башан аймагын, Аштарот менен Эдрейде бийлик кылган Башан падышасы Огтун бүт аймагын алышты. Ог болсо Муса талкалап кууп чыккан Репалыктардан жалгыз калган. Бирок Ысрайыл уулдары Гешур менен Мааханын тургундарын кууп чыгышкан жок. Гешур менен Мааханын тургундары бүгүнкү күнгө чейин ысрайылдыктардын арасында жашашат. Бир гана Леби уруусуна ал үлүш бөлүп берген жок. Теңир ага айткандай, ысрайылдыктардын кудайына чалынган курмандыктар алардын үлүшү. Рубейн уулдардан тараган ар бир үй бүлөгө Муса үлүш бөлүп берген. Алардын чеги Арнон дарыясынын жээгиндеги Ароер, өрөөндүн ортосундагы шаар жана Мейдебанын алдындагы бүт түздүк болду.
Кешпон аймагы жана түздүктөгү ага караштуу бардык шаарлар Дибон, Бамот-Баал, Бейт-Баал-Мейон, Жаас, Кедемот жана Мейпат, Киреятайым, Сыбма жана Эймек тоосундагы Серет Ашахар, Бейт-Пеор жана Пизги тоосунун этегиндеги жерлер менен Бейт-Айешимот. Түздүктөгү бардык шаарлар, Кешпондо бийлик кылган аморлуктардын падышасы Сихондун жерлери, Муса аны ошондой эле Мидиан жол башчылары Эбини, Рекемди, Сурду, Хурду, Ребаны, ал жерлерде жашаган Сихондун төрөлөрүн өлтүргөн. Исраил уулдарынын кылычынан өлгөндөрдүн ичинде Бейордун уулу көзү ачык Билам да бар эле. Рубейн уулдарынын чек арасы Иордан болгон. Рубейн уулдарына тараган үй-бүлөлөргө берилген үлүш, шаарлар менен айыл кыштактар ушулар. Муса ошондой эле Гат уруусуна Гат уулдарынан тараган үй-бүлөлөргө үлүш берген. Алардын үлүшү Жазер жана бардык Гилат шаарлары менен Рабенин алдындагы Амон уулдарынын Ароерге чейинки жеринин жарымы. Кешпондон тартып Рамат Миспе менен Бетонимге чейин, Маханаимден тартып Дебир чегине чейинки жерлер. Ошондой эле Бейт Арам өрөөнү менен Бейт Нимра, Сукот жана Сапан өрөөндөрү, Кешпон падышасы Сихондун калган жери, анын үлүшү Иордандын чыгышындагы Кинерет деңизине чейинки жерлер эле. Гат уулдардан тараган үй-бүлөлөрдүн үлүшүнө берилген шаарлар менен айыл кыштактар ушулар. Муса Менашенин жарым уруусуна да үлүш берген. Менашенин жарым уруусундагы ар бир үй-бүлөгө үлүш бөлүп берген. Алардын жери Маханаимден тартып бүт Башан аймагы. Башан падышасы Октун бүт падышачылыгы, Жайырдын Башандагы бардык шаарчалары, бардыгы болуп 60 шаар. Гилаттын жарымы, Аштарот жана Эдрей шаарлары, Башан падышасы Октун карамагындагы шаарлар, Менашенин уулу Махирдин уулдарынын жарымына бөлүнгөн. Иордандын аркы өзүнөн чыгышка карай кеткен Жерихонун каршысындагы Маап түздүгүнөн Муса берген үлүштөр ушулар. Бирок Муса Леби уруусуна үлүш бөлгөн эмес. Теңир аларга айткандай, алардын үлүшү ысрайылдыктардын Кудай Теңири өзү. 144 забур. Өзүңдү даңазалайм, Теңирим, Кудайым, падышам. Сенин ысымыңды түбөлүккө даңктайм. Сени күн сайын даңктайм. Сенин ысымыңды түбөлүккө мактайм. Теңир улуу жана мактоого татыктуу. Анын улуулугу акыл жеткис. Бир муунга сенин иштериңди мактайт. Сенин зор күчүңдү жарыя кылат. Ал эми мен болсо сенин улуулугуңдун зор даңкы жөнүндө жана сенин укмуштуу иштериң жөнүндө ойлоном. Сенин коркунучтуу иштериңдин күчү жөнүндө айтышат. Мен да сенин улуулугуңду жарыя кылам. Сенин улуу ырайымыңдын унутулгус иштерин жарыя кылышат. Сенин чындыгыңды даңктап ырдашат. Теңир кең пейил жана кайрымдуу, абдан чыдамдуу жана абдан ырайымдуу. Теңир бардыгына ырайымдуу, анын кең пейилдиги бардык иштеринен көрүнүп турат. Теңирим, өзүңдүн бардык иштериң өзүңдү даңктасын. Сени өзүңдүн ыйыктарың даңкташсын. Сенин падышачылыгыңдын даңкы жөнүндө сөз таратышсын. Сенин кубатың жөнүндө айтышсын. Адам баласы сенин кубатыңды жана сенин падышалыгыңдын даңктуу улуулугун билсин. Сенин падышалыгың түбөлүк падышачылык, сенин бийлигиң укумдан тукумга. Теңир жыгылып бара жаткандарды жыкпай кармап калат, кулагандарды тургузат. Бардыгынын көздөрү өзүңдөн үмүт кылат. Сен аларга тамакты өз маалында бересиң, колуңду ачасың, ырайымың менен бардык тирүү жандарды тойгузасың. Теңир өзүнүн бардык жолунда адилет, өзүнүн ар бир ишинде ырайымдуу. Теңир өзүн чакыргандардын бардыгына жакын, өзүн чындык менен чакыргандардын бардыгына жакын. Ал өзүнөн корккондордун тилегин аткарат, алардын муң зарын угат, аларды куткарат. Теңир өзүн сүйгөндөрдүн баарын сактайт, ал эми бардык ыймансыздарды кырып жок кылат. Менин оозумдан Теңирди мактоо гана чыгат, ар бир жан анын ыйык ысымын түбөлүккө даңктасын. 6 бөлүм. Бенжамин балдары Иерусалимдин ичинен качкыла. Текояда сурнай тарткыла. Бейт Акеремде от менен белги бергиле. Анткени түндүктөн улуу кайгы жана кыйроо келе жатат. Мен Сиондун сулуу эрке кызын кыйратам. Койчулар өз койлору менен ага келишет. Анын айланасына чатырларын тигишет. Ар бири өзүнүн жерине малын жаят. Аны менен согушууга даярдангыла. Тургула. Түштө барабыз. Бизге кайгы, күн батып бара жатат. Кечки көлөккө узарып калды. Тургула, түн болсо да барабыз, анын чептерин кыйратабыз. Анткени Себайот Теңир мындай дейт: дарактарды кыйгыла, Иерусалимге каршы жал жасагыла. Бул шаар жазаланышы керек, ал зордук зомбулукка толгон. Булак өзүнөн суу бүркүп чыгаргандай, ал өзүнөн жамандык чыгарып жатат. Анын ичинен зордук зомбулук, талап тоноочулук угулуп жатат.
менин алдымда дайыма кыйналуу жана кайгы тартуу болуп жатат. Иерусалим, акылыңа кел. Менин жаным сенден алыстап кетпесин. Мен сени чөлгө, эч ким жашабаган жерге айлантпайын. Себайот Теңир мындай дейт. Исраилдин калдыгын жүзүм сыяктуу акырына чейин терип алышат. Себеттерди толтуруп, жүзүм жыйнаган адамдай өз колуң менен иште. Алар уксун үчүн мен кимге айтам, кимди эскертем? Мына алардын кулагы сүннөтсүз, ошондуктан алар уга алышпайт. Мына алар Теңирдин сөзүнө күлүп жатышат. Анын сөзү аларга жакпайт. Ошондуктан мен Теңирдин каарына аябай толдум. Аны өзүмдө кармап тура албайм. Аны көчөдөгү балдарга жана топтошкон уландарга төгөм. Аялы менен күйөөсү улгайып калганы менен каарлыгы жеткени олжого кетет. Талаалары менен аялдары сыяктуу эле үйлөрү да жат бирөөлөрдүн колуна өтөт. Анткени мен бул жердин тургундарына каршы колумду сынам дейт Теңир. Анткени кичинесинен чоңуна чейин булардын ар бири ач көздүккө берилген, пайгамбардан ыйык кызмат кылуучуга чейин жалган иш кылышат. Менин элимдин жараатын тынчтык, тынчтык деп жеңил ойлуулук менен да даарылап жатышат. Бирок тынчтык жок. Алар жийиркеничтүү иштерди кылгандан уялышабы? Жок, такыр уялышпайт. Кызарып да коюшпайт. Ошон үчүн алар кулагандар менен кулашат. Мен аларды жазалаган күнү алар кулашат дейт Теңир. Теңир мындай дейт. Өзүңөрдүн бара жаткан жолуңарда токтогула, артыңарды карагыла, байыркы жолдор жөнүндө сураштыргыла, жакшы жол кайда экенин сурагыла, ошол жолго түшкүлө. Ошондо жаныңарга тынчтык табасыңар. Бирок алар барбайбыз дешет. Ошондо мен силердин үстүңөрдөн сакчыларды коюп, сурнайлардын үнүн уккула дедим. Бирок алар укпайбыз дешти. Ошондуктан кулак салгыла, элдер, алардын эмне болорун бил, жамаат, ук жер жүзү. Мына мен бул элге бүлгүн түшүрөм. Бул алардын ойлорунун жемиши, анткени алар менин сөздөрүмдү укпай, менин мыйзамымды четке кагышты. Шебадан келе жаткан Ладандын, алыскы өлкөдөн келе жаткан жыпар жыттуу жылгындын мага эмне кереги бар? Силердин бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыгыңар мага жакпайт, курмандыктарыңар мага жагымсыз. Ошондуктан Теңир мындай дейт. Мына мен бул элдин алдына тоскоолдуктарды коюп жатам. Ага аталары балдары менен бирге, кошунасы досу менен бирге чалынат жана өлөт. Теңир мындай дейт. Мына түндүк жактагы өлкөдөн эл келе жатат. Жер кыйырынан улуу эл көтөрүлүп келе жатат. Алар колдоруна жаа найза кармап алышкан. Алар катаал жана ырайымсыз, алардын үнү деңиздей шуулдайт. Аттарга минип учуп келе жатышат. Сени менен салгылашуу үчүн бир кишидей тизилишкен. Сион кызы. Биз алар жөнүндө кабар укканда эмне кыларыбызды билбей кайгыга баттык, толгоо тарткан аялдай кыйналдык. Талаага чыкпагыла, жолдо жүрбөгүлө, анткени душмандын кылычы келе жатат. Туш-туштан коркунуч туулду. Элимдин кызы, белиңди зумбал менен курча, башыңа гүл сеп, жалгыз уулуң өлгөндөй кайгырып катуу ыйла, анткени кыйратуучу бизге күтүлбөгөн жерден келет. Сен менин элимди билишиң үчүн жана анын жолуна көз салып турушуң үчүн мен сени өзүмдүн элимдин ичине мунара жана чеп кылып койдум. Алардын баары өтө ишенимсиз адамдар, ушакчылык кылып жашашат. Булар жез жана темир, баардыгы бузулган адамдар. Жер үйлөгөн көрүк өрттөнүп кетти. Коргоошун отто жок болду. Эритүүчү адам текке эритти. Анткени андан жаман кошундулары бөлүнбөй калды. Аларды четке кагылган күмүш деп аташат. Анткени аларды Теңир четке какты. 20 бөлүм. Анткени асман падышачылыгын бул нерсеге салыштырууга болот. Таңзаардан бир кожоюн өзүнүн жүзүмдүгүнө жумушчуларды жалдаганы чыкты. Ал күнүнө 1 динарийден төлөп бере турган болуп, жумушчулар менен макулдашкандан кийин аларды жүзүмдүгүнө жөнөттү. 3 саат чамасында кайра чыгып, ал базар аянтында жумушсуз жүргөн адамдарды көрдү да, аларга "Силер да менин жүзүмдүгүмө баргыла. Тийиштүү акыңарды төлөп берем" деди. Алар жүзүмдүккө кетишти. Ал 6 жана 9 саат чамасында кайра чыгып, дагы ошондой кылды. Ал 11 саат чамасында кайра чыгып, жумушсуз жүргөн дагы бирөөлөрдү көрүп, "Бир күн бою бул жерде бош турганыңар кандай?" деди. Алар болсо, "Бизди эч ким ишке жалдаган жок" деп жооп беришти. Ошондо ал аларга "Силер да менин жүзүмдүгүмө баргыла. Тийиштүү акыңарды төлөп берем" деди. Кеч киргенде жүзүмдүктүн ээси чарба иштерин башкаруучусуна жумушчуларды чакырып, аларга акыркыларынан баштап биринчилерине чейин эмгек акыларын бер деди.
11-saat чамасында жалданып иштегендер келип 1 динарийден алышты. Биринчи келгендер көбүрөөк алабыз деп ойлошкон, бирок алар да 1 динарийден алышты. Алгандан кийин кожоюнга нааразы боло башташты. Алар кожоюнга бул акыркы келгендер 1 эле саат иштешти. Бирок сен аларды кирээли кечке күндүн ысыгында иштеген бизге теңеп койдуң дешти. Ошондо жүзүмдүк ээси алардын бирине мындай деди: "Досум, мен сени алдаган жокмун. Сен мени менен 1 динарийге макулдашпадың беле? Өз акыңды алгында кете бергин. Сага канча берсем, акыркы келген буга да ошончо бергим келет. Өзүмдүкүн өз каалагандай пайдаланууга акым жокпу? Же менин берешендигимди көрө албай жатасыңарбы?" Ошентип акыркылар биринчилер акыркы болот. Анткени чакырылгандар көп, бирок тандалгандар аз. Иерусалимге бара жаткан жолдо Ыйса 12 шакиртин четке чыгарып алып мындай деди: "Мына, биз Иерусалимге бара жатабыз. Адам уулун башкы ыйык кызматчылар менен мыйзам окутуучулардын колуна салып беришет. Алар болсо аны өлтүрүүгө өкүм чыгарышат. Аны бутпарастардын колуна салып беришет. Алар болсо аны шылдыңдашат, сабашат, айкаш жыгачка каташат. 3-чү күнү ал тирилет." Ошондо Зебедей уулдарынын энеси уулдары менен Ыйсанын жанына келип таазим кылды да бир нерсе сурамакчы болду. Ыйса аялдан: "Эмне каалайсың?" деп сурады. Аял ага: "Сенин патшачылыгыңда бул 2 уулумдун бири оң жагыңда, бири сол жагыңда отурса экен, ушундай буйрук берчи" деди. Ыйса мындай деп жооп берди: "Эмне сурап жатканыңарды өзүңөр билбейсиңер. Мен иче турган чөйчөктөн иче аласыңарбы? Мен чөмүлдүрүлө турган чөмүлдүрүү менен чөмүлдүрүлө аласыңарбы?" "Ошентип алабыз" дешти алар. Ошондо Ыйса аларга: "Мен иче турган чөйчөктөн ичесиңер. Мен чөмүлдүрүлө турган чөмүлдүрүлүү менен чөмүлдүрүлөсүңөр. Бирок оң жагыма же сол жагыма отургузуу менин колумда эмес. Атам кимге даярдаган болсо, ошол отурат" деди. Муну уккан берки 10 шакирт 2-1 тууганга ачууланды. Ыйса аларды чакырып алып: "Элге башчылар үстөмдүк кылып, төрөлөр бийлик жүргүзөрүн билесиңер. Бирок силердин араңарда мындай болбосун. Араңарда ким чоң болгусу келсе, ал силерге кызматчы болсун. Араңарда ким биринчи болгусу келсе, ал силерге кул болсун. Анткени Адам уулу да өзүнө кызмат кылдыруу үчүн эмес, тескерисинче өзү кызмат кылуу үчүн, өз жанын берип көптөрдү куткаруу үчүн келген" деди. Алар Жерихондон чыгып бара жатышканда Ыйсанын артынан көп эл ээрчиди. Жол боюнда отурган 2 сокур адам Ыйсанын өтүп бара жатканын угуп: "Теңир, Дөөттүн уулу, бизге райым кыла көр" деп кыйкыра башташты. Элдин тыйганына болбой, алар ого бетер катуу кыйкырып жатышты: "Теңир, Дөөттүн уулу, бизге райым кыла көр!" Ыйса токтоп, аларды жанына чакырды да: "Менин эмне кылышымды каалайсыңар?" деп сурады. Алар ага: "Теңир, көздөрүбүз көрсө экен" дешти. Ыйса боор оруп, алардын көздөрүнө колун тийгизди. Ошол замат алардын көздөрү көрүп калды. Анан алар Ыйсанын артынан ээрчип жөнөштү.